100 000 сом таштап кетти. Өзүчө. Себеби бул видеолордун ар бирин чыгарганын максаты дагы эл үчүн отчет да. Мына өзүнө, өкүлүнө сразу бияктан берип атабыз. Жана эле алайлыктар $5000 таштап кетишкен, андан мурун 30 000, 5 000, 100 сом. Бирок бул суммаларды көбүн духу түшүп калбасын жигиттер. Мындан каралап 100 000 берип атат, мен 100 сом не болот эле депчи. Бардыгы мынадан башталган. Кечеги 1 саат баягы 50 мүнөттө чогулган 1,5 миллиондун ичине кирсең эч ким 100 000 которгон эмес. Только 100 сом, 10 сом, 15 сом, 20 сом, 5 000 сом ошентип анан олтуруп чогулган. Бул суммалар кимдин мүмкүнчүлүгү болсо анан берип атат. Мисалычы, мүмкүнчүлүгү болсо миллиард берсең болот мисалы. А мүмкүнчүлүгү жоктор акча акыркы акчасын 1 сомунда которуп атат. Которо бериңиздер, М-банк ачык, наличие болсо наличие, өкүлү сразу бар. Руслан өзү М-банкта, М-банкын бүгүн полный аштырып тазартып койлу деп. Ошого мына азыр бир жарым саат болобуз бияктачы. Күйүп жанган жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулулла. Туура жолду баштадың, артка кадам баспадың, Алланы айтып мактадың, Мухаммед Расулулла. Күйүп жанган жүрөктөн ыйман жолго үйрөткөн, акыйкатты сүйлөткөн пайгамбар Расулулла. Туура жолду баштадың, артка кадам баспадың. Ассаламу алейкум YouTube-тагы мекендештер. Билесиздер, Хамза Ньюсга азыр сбор жүрүп атат. Бүгүн Instagramга видео чыгардык эле. Көп убакыт өтпөй эле Москвадагы бир тууганыбыз, ушул жакта Тралайдаган бир тууганыбыз, мен машинамды берем, артыбызда турган ушундай Priora машинасын берип атат. Ушул машина сатылат туугандар, 150 000ге недавно өрбөй коюптур. 200 000ден өйдөрөк кылып бир кайрымдуулукка кетет ушул акчанын баардыгы деп бир поддержка берип, бир алып берген кишилер болгон болсо, кайрылсаңыздар болот туугандар, алып берсеңиздер өтө сонун болот эле. Баардык акчасы кетет. Анан ушул жакта Тралайдаган мекендештерибиз сбор бүткөнчөктү, каждый тралдан 5 000 рубльдан сбор бүткөнчөктү поддержка берип турабыз деп атат. Урматтуу кыргыз элим, мусулман адам алып байыбайт дейт, берип байыт дейт. Келиңиздер, силер дагы жардам бериңиздер. Видеону болушунча бөлүшүп, лайк басып, жакшы сөздөрдү жазып, намазыңыздарда, оз ачарда, жабарда, сөз үстүндө дуа кылып коюңуздар туугандар. Баарыңыздан суранычы. Машина жөнүндө бир айтыңыз. Туугандар, биздин артыбызда турган Lada Priora бунун акчасы, баардык акчасы кайрымдуулукка жумшалат. Ошо Хамза инибизге туугандар. Ошон үчүн мындай чөнтөк болдуруй болсо туугандар, 200дөн арагында деле 250 000ге деле берсеңиздер, бул садака катары иштеп этилет туугандар. Ошон үчүн келип ушул машинаны алып кеттиңиздер. Машина деле ошого деле стоиши 2010 экен туугандар. Lada Priora. Бай эски машина эмес. Келип ушул машинаны алып кеттиңиздер туугандар. Ошол туугандар, мына Москва шаарында мекендештер, жалпы эле көрүп аткандар, кыргыз элим, келиңиздер эми колдон келишинче жардам кылалы. Биз дагы бир себеп болуп атабыз бул жерде. Сиздер дагы жакшылык иштерге себепчи болуп калыңыздар. Колдон келишинче жардамыңыздарды аябагыла. Ассаламу алейкум Москвадагы мекендештер. Бая биз видео чыгарганбыз. Чынында кыргыз элинен айланса болот экен да. Байкелерибиз ушундай машинабызды сатып, ушул акчасынын баарын Хамзага беребиз деп атышат. Андыктан ушул силер дагы жөн карап отурбастан ушул 500 000, 1000 рубль карталарга которгула. Ушул 100 миллионду бат-баттан чогултуп салалы. Туугандар, ушул машина Priora көрдүңүздөр. Недавно 150 000ге өрбөй коюптур ушул машинаны. Ушул машинаны бир поддержка алып бериңиздер. 200 000 кылыппы, 200 000ден өйдө кылыппы, сиз колдон келишинче туугандар алып берсеңиздер өтө сонун болот эле. Ушул Хамза инибизге баардык акчасы кетет. Ушул жакта Тралайдаган биздин бир туугандар ушул машинаны берип атат жөн эле кайрымдуулуккачы. Андан сырткары бул жакта ар бир тралдан туугандар 5 000 рубльдан сбор бүткөн жокту берип турабыз деп сөз берип атышат азырчы. Ошол туугандар, ушул Priora алып бериңиздер.